Олжабаев Тумарбек Байызбекович, режиссер драм. Төлөгөн Касымбеков Сынған қылыч повестінен үзінді. Аба қанжыттанып тұрды. Жақын тұрышқандар іштерінен келме келтіріп, қабақтарын заарқанта тырыштырып, же бұл жерден тегілі ордо кишилердің көздөрүнчө басып шығып кете албай, же жанагыдай кыйкырык салып тура бере албай, көбүктөнү ийрилип таманга кирип келе жаткан кандан үркүп кетенчиктеп жарылып турушту. Бир гана Касым Миңбашынын өчү канбады. Ал эки тизесин мыжыга ынтылган калыбында аябы жылдысын кийге өчүрүп таштаган эле. Көздөрүн жансыз мадырайтып, кыпчактардын канын Бусурманкулдун бутуна чачырат, жүрөгүн эзип, ошону менен анын эркин сындырмакчы эле. Ошондо Бузурманкул бейгүнөө туугандарынын өмүрүн сурап, чекесин топуракка тийгизип, жалынып, шөмтүрөп алдыма жыгылат деген эле. Ошондо Бусурманкулдун карып болгон үнүн угуп, аны дагы кордоп, дагы тепсе, ошону менен өчүн кандырмакчы эле. Бирок Бусурманкулдун көк ала башы али ийилбеди. Дагы эле заардуу, эрди бек кымтылган калыбында, дагы эле ичинде бир билгени бардай сурданган арык беттери былк дебеди, майышпады. Касым Миңбашы күч менен байыштырууга буйрук берди. Кандын жытына мас болуп, муундары шалдырап, көздөрү кызарып, шамшарлуу жигиттер четке чыга беришип, алардын ордуна башка кыйноочулар келди. Мурда эле макулдашып коюлганбы? Колдору кычкачтай, балбан жигиттер жай кыймылдашып, Бусурманкулдун жанына келип, акырын, жай, колунан кармап, эмне кылалы деп эки анжы болуп турушкандай, күтүлбөгөн жерде манжаларын кырс-кырс сындырып жиберишти. Бусурманкул диртете колун тартып баратып кайра токтола калды. Ичи чыйрала түштү элем, бетине кан дүркүрөп чыга түштү. Жигиттер өчөшүп, бир чети кызыккандай, дагы катуураак кыйноого өтүштү. Бусурманкулду жыгып, жылаңаш шыйрагын калпсыз жерге койдуруп, бирөө үстүнө чыкты. Сөөк ийилди, сөөк буркурады. Бусурманкул эрдин тиштеди. Ырайымсыз кыйноочулар арданып кетиштиби? Бусурманкулдун бир колун карысынан артка кайрып, карс сындырып жиберишти. Кыйноого адам көнүп кетеби? Жей соодубу? Бусурманкул эриндери көгөрүп, көздөрүнүн оту акырындап өчүп баратты. Карачыгы өтө эле карарып баратты. Бир убакта ал селт эте көзүн ачты. Кылкылдаган көбелдин түрүнө бир сыйра көз чаптырды. Эриндери титиреп кетти. Эми эрки сынды го. Эми жан соого сурайт го. Жок дегенде көп кыйнабай өлтүргүлө дейт го. Көк ала башы ийилбеди. Эриндерин ачып, алсыз дем алгансыды. Акыркы кубатын үрөгөнсүдү. Ордунан канаты сынган бүркүттөй бир оптулду. Кыпчак, барсыңбы? Үн титиреп чыкты. Бармын ата! Тымтырстык тарс жарылып, эл дүрете жооп үн чыккан жактыкты. Ким? Кайда? Эл дүрете оодарылды. Бусурманкул чыйрала түштү. Кет! Кет! Тоо таянып кет! Уктуңбу? Уктум ата, уктум! Деп жооп кайтарылды. Дүрүлдөгөн эл ошол замат коргондун кырында жамырап аваз кылып тургандардын четинде турган тестиери баланы көрүштү. Бирөөлөрдүн калтыраган колдору арбаңдап балага сунулду. Ошо жердегилердин арасынан кимдир бирөөнүн балбалактаган ыйы угулду. Бала карматпай коргондун кыры менен нары бери секирип, бир убакта көпчүлүктүн арасына кирип көрүнбөй калды. Касым Миңбашы тиштенип ордунан тура калды. Али булардын уругу үзүлбөптүр го. Кыйноо кайра уланды. Кыпчагынын үнү кубат бердиби? Же акыркы акылын айтып калганына кубандыбы? Бусурманкул кадимкидей тириле түштү. Көздөрүнө дагы жылтылдап от чыгып, дагы көк ала башы келбээрсип көтөрүп, сыймыктанган уурутунан карады элди. Кыйноочу атайын сосуп, атайы жай кыймылдап, жакын келди. Бусурманкул соо колун өзү сунду. Кыйноочу колун кармабастан, кылычтын сырты менен
Тизесі өкө шап чаап жиберди. Буту дирт ете түштү. Кыйноочу кызылашка чаап жиберди. Бусурманкул көгөрүп, эми ал өчөшүп, бу сапар бутун тартып да койбоду. Жаак тарамыштары тырышып, мисирейген калыбында отура берди. Эл түйшөлүп кетти. О, жараткан, бул эмне деген күн болуп кетти. Эңгезердей 4 азамат тизе бою чулун коргошун сандыкты колдошуп көтөрүп келишти. Бусурманкулду жыгып, жаагынан тактага башын койдурушту. Бусурманкул өзү койду. Көзүн жумбады. Ушул табында тигил аваз кылып түйшөлүп турган элдин арасын бир сыйра аңтаргандай, ушул табында мыкчыйып эрди кымтылуу. Дагы эле бир билгени бардай. Дагы эле ичинде катып турган бир аргасы бардай. Желдеттер колдошуп, дөңгөштү көтөрүп, Бусурманкулдун баш сөөгүнүн үстүнө кое башташты. Баш сөөк быркырады. Жаага кырындап жалпак болуп баратты. Эки көз чекчейип, улам чекчейип, сыртка бөрт-бөрт чыга түштү. Дагы кым деген үн болбоду. Карышкыр сыяктуу айоону билбеген бул адам өлүмдү, ая дегенди билбей, карышкырдай кабыл алды. Өчтүйлөрдүн өчү, кектүүлөрдүн табасы кангандай болду. Эл оор абалдан өтүп жеңилдене калды. Салават. Өчтүгөндү, өч бүттү, кектүүлөрдүн кеги, өчтүйлөрдүн өчү канды. Салават, салават.